Салам достор, байланышта Санжобек каналы. Көрүүчүлөрүбүздүн арасында кээ бирлери алдыдагы максаттарына кадам таштай албай, күч-кубат издеп шыктын албай жүргөндөр арбын окшойт. Анткени буга чейинки калтырылган ой-пикирлердин көпчүлүгүндө максатка жетелеп шыктандыруучу тасмаларды чыгар деп айтылган. Биз үчүн болсо көрүүчүбүздүн каалоосу мыйзамга тете. Андыктан бүгүн так эле ошондой тасмалардын бири тынчтыкты каалаган баатыр аттуу тасманы чогуу көрөлү. Тасманын башталышы гимнастика боюнча мелдеш өтүп жаткандыгын көрөбүз. Мелдешке катышып жаткан каарманыбыз Дэн Милман секирген кезде буту сынып кетип, сөөктөрү талкаланып ар тарапка чачылып эле ошол жерде жыгылып түшөт. Бир мезгилде эле күрөң бут кийим кийип алган адам каарманыбыздын сөөктөрүн шыпырып тазалай баштады. Бактыга жараша Дэн бул нерселердин бардыгын жөн гана түшүндө көрүптүр. Анда ал чочуп ойгонуп кеткендиктен эшикке чыгып келейин деп жанындагы аяшты жалгыз таштап коюп эшикке жөнөп, чуркап бара жатып күйүүчү май куюучу жайдын дүкөнүнө кирет. Каарманыбыз ал жактын кожоюнунун бут кийими буга чейинки түшүндө көргөн бут кийимге окшош экендигине таң калып, ала турганын алып чыгып бара жатса, дүкөндүн кожоюну чыгып олтургучуна олтуруп, аны көргөн каарманыбыз бери карап эле кайрадан артын караса, жанагы адам дүкөндүн тамбашына чыгып кетиптир. Анда Дэн эчтекени түшүнбөй эле бирок ал жерден кетип калды. Эртеси каарманыбыз сабакка барып дароо эле достору менен машыгуусун баштап, биз ушул жерде Дэн чоң окууда окуп, спорттун эң оор түрү деп эсептелген гимнастика менен машыгып, өлкөнүн эң башкы тайпасына кошулуп олимпиадага барам деп максат кылып жүргөндүгүн түшүнөбүз. Ошондуктан анын машыктыруучусу кой дегенине карабай буга чейин эч бир гимнаст кылбаган ыкманы кылууга аракет кылып, бирок кайрадан эле жыгылып түшүп, машыктыруучусунан дагы бир жолу тил угат. Кечинде каарманыбыздын эсине түнү көргөн окуя түшүп, ал жака шайтан арабасы менен барып, жанагы май куюучу жайдын кожоюнунан сурай баштайт. Мен өзүм дене көнүгүүлөрү гимнастика менен машыгамын. Адам канча машыкса дагы мындай бийиктикке секире албайт, ошондуктан сиздин тамбашка чыгып кеткениңиз мага аябай табышмак болуп жатат. Бул нерсени кандай кылдыңыз десе, ал адам так жооп бербей ар кайсы сөздөрдү сүйлөп, илгери спарталыктар машыгып жаткан учурда буканын үстүнөн оңой эле секирип кетчү экен. Бул тууралуу биле белеңдеп эле ар башка сөздөрдү сүйлөй баштайт. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. О-Store дүкөндөрүнөн же О-Маркеттен ал. Ты счастлив? Анан дагы каарманыбызга сен бактылуусунбу деп суроо салса, каарманыбыз жооп берип, менин атамдын акчасы аябай көп, мен эч нерседен муктаж эмесмин. Окуумдагы бардыгы жайында, спортчумун, келбетим болсо өтө жакшынакай. Каалаган кызды каалаган учурда чаап аламын, жалгыз жатууга дагы муктаждык жок. Албетте бактылуумун десе, ал адам дагы бир жолу суроо берип, анда эмне үчүн түнү уктай албай жатасың деп каарманыбызды өчүрөт. Май куюучу жайдын кожоюну сөзүн улантып, мен сага дагы бир жолу суроо берейин. Жок дегенде ушул суроомо жооп бер. Эгер сен олимпиадалык тайпага кошулбай калсаң эмне болот? Андан ары кандай кадам таштайсың десе, каарманыбыз бул нерсени такыр ойлонбогондуктан, деги мен өзү бул жерде эмне кылып жүрөм деп эле унчукпай кетип калат. Вы что, парни? Мындан соң ал достору менен эс алуучу жайда жүрүп, алар менен дагы уруша кетип, эмне кылышын билбей, ал жердеги сулуу кыздардын бири менен таанышып, аны менен үйүнө кетет. Кызыгы жанагы кыз менен иши башталайын деген мезгилде буга чейинки киши каарманыбыздын көзүнө көрүнүп кетип, бул жолу дагы түнү уктай албастыгын түшүнүп, кайрадан эле ал кишинин жанына барып, аны менен сүйлөшө баштайт. Бул жолу каарманыбыз ал кишиге тамак алып келген Джой деген кыз менен таанышып калат. Анда Джой каарманыбызга дароо эле жагып калды окшойт. Бул учурда Дэн сүйлөшүп жаткан кишиге Сократ деп ат коюп койгон болчу. Анткени ал адам өзүн олуттуу алып жүрүп, анан дагы аябай акылдуу сөздөрдү сүйлөйт экен. Сократ бул жолу дагы Дэнге сен жумасына 7 күн машыгам деп айтып жатасың. Кана чыныгы күчүңдү көрсөтчү. Мен тургандай абалда 5 мүнөт тура турган болсоң, мен сенин күчтүү экендигиңди мойнума аламын. Эгер тура албай турган болсоң, мен сени эшек деп атаймын десе, каарманыбыз мен үчүн бул нерсе эң оңой деп айтып, тамактанып жаткан олтургучтун үстүнө чыгып эле Сократ көрсөткөн абалда туруп калат. Бул убакта Сократ сыртка чыгып, ал жерге келген кардардын унаасын текшерип, терезеден Дэнди карап турса, 5 мүнөт өтө эле ал жыгылып түштү. Анда Сократ ага, маселе сенин күчүңдө эмес, бардыгы сенин ички дүйнөңдө. Сенин түнү уктай албай жаткандыгыңдын дагы себеби ушуда. Анткени сен күндүзү ызы чууда адамдардын арасында өзүңдү бактылуу сезип жүрө бересиң, бирок кеч кирип өзүң менен өзүң жалгыз калган мезгилде өзүңдүн эч ким эмес экендигиңди сезесиң. Ошондуктан сенин оюң бир жерде эмес, бирок мен сени чыныгы баатыр кыла аламын. Анткени мен сенин маселеңди толугу менен түшүнүп турамын деп каарманыбызды ойго салат. Анда бул сөздөр Дэнге катуу таасир этип, ал күн сайын Сократка келип турууну чечип, каарманыбызды тарбиялоону чечкен Сократ ага биринчи сабагын өтө баштайт. Сага биринчи тапшырмам мээңдеги ашыкча таштандыны ыргытышың керек.
Анткени айлана чөйрөдөгү болуп жаткан нерсени байкап бүгүнкү күн менен жашаган адам ийгиликке жетет. Анткени көпчүлүгү үйдөгү кичинекей маселесин чече албай кайдагы жылдыздарды же болбосо саясатчыларды көрүп, алар жасап жаткан иштерге башын орутуп мээсинин көпчүлүгү ошо менен алек болуп калат. Сен андай болбогонуң сенин максатың бирөө. Мээңди ошол нерсе менен алек кылгының бүгүн бара бергениң эртең түшкү маалда сейил бакта жолугабыз. Ошондо кеңири түшүндүрүп берем десе Дэн эртеси күнү машыгуусу бар экендигине карабай сейил бакка барып, Сократка жолугуп мен машыгууга шашылып жатамын, батыраак бүтүрөлү десе Сократ макул деп эле аны сууга ыргытып жиберет. Анда Дэн эчтекени түшүнбөй эле Сократка жини келип, сен эмнеге мындай кылдың? Мени эмне сууга ыргытыш үчүн чакырдыңбы десе Сократ каарманыбызга болду эми өзүңдү бас. Мен сага азыркы учурга маани бер деп айттым го, сен менин жаныма келгендигиң менен машыгууну ойлоп жатасың. Азыркы учурдагы болуп жаткан кыймылды сезбей да калдың, ошондуктан мен сени оңой эле ыргытып жибердим. Менин сага мээңдеги таштандыны ыргыт дегеним ушул. Бүгүн олтуруп алып кечегини ойлонуп өкүнүп же болбосо келечектен корккондо эч пайда жок. Азыркы учурдагы болуп жаткан нерселерге маани беришиң керек десе каарманыбыздын мээсине ошондо гана кирди окшойт. Мындан соң каарманыбыз машыгуусуна барса тайпасындагы мыкты гимнасттардын бири Кайл колуна жаракат алыптыр. Аны дарыгерлер алып кетишип, эгер колу сынган болсо мындан нары машыга албай калмак. Ошондуктан анын ордуна машыктыруучусу балдардын арасынан бирөөсүн тандай баштап, Кайлдын кылган ыкмаларын жасатып жатса эч кимисинике окшошпой койду. Бир мезгилде Дендин кезеги келип, ал буга чейинки алган сабагын колдонуп, ошол учур менен гана ойлонуп, ар бир кыймылына маани берип, карап тургандардын оозун ачырып, бул ыкмалар менен көп машыкпагандыгы менен өтө мыкты деңгээлде аткарып коет. Ошентип Дэн өзү жасап койгон нерсеге өзү деле ишенбей, Сократтын айтып жаткан сөздөрүндө жан бар экендигин эми гана түшүндү окшойт. Я сделаю все, что ты скажешь. Никакого пива, никакого мяса, никаких девочек. Каарманыбыз кечинде Сократка кайрадан келип, мен сенин бардык айтканыңды кылганга даярмын. Сенин кеңештериң мага жардамын берди. Бүгүн эмнени кылабыз? Мен бардыгын үйрөнүүгө даярмын, зыяндуу адаттарымды таштаймын. Бүгүн мен башкалардын көзүнө өтө мыкты көрүндүм десе Сократ каарманыбызга жооп берип, башкалардын көзүнө мыкты көрүндүмдечи, мен сага ал нерсе үчүн үйрөткөн жокмун го. Мен айткан нерселерди терең түшүнө эле экенсиң. Мен сени башкалар менен атаңдашуу үчүн үйрөткөн жерим жок. Башкалардан кыйын болуунун эч кандай кажети жок, башкысы өзүңдү жеңишиң керек. Бүгүнкү абалыңдан эртең күчтүүрөөк болгонуң. Эң башкы атааңдашың бул сенин өзүңсүң, күрөш өзүң менен гана болот. Менден сабак алгың келсе айтканымдан чыкпашың керек деп аны иш кылдыра баштап, кечинде келген сайын өзү менен кошо май куйдуруп иштетип, жада калса ажаткананы жуудуруп, каарманыбыз ошол күндөн баштап достору менен олтурса дагы ичимдик ичпей, жада калса зыяндуу тамактарды дагы жебей, кыздар келген учурда дагы алардан баш тартып коюп жатты. Бирок ал кечинде кара жумуш менен алек болуп жаткандыктан күндүзгү машыгууларында чарчап дагы калып жаткан. Я хочу получить ответы на свои вопросы. Анда бул жолу каарманыбыз Сократка келип, мен качанга чейин ажатканаларды жууп жүрө беремин? Деги бир нерсени үйрөнөбүзбү? Бардык нерседен тыйылып чарчап деле кеттим. Анан сенин жашооңду карасам, мага суроо бергендей бактылуу деле адамдай көрүнбөйсүң. Келген кардарларыңдын кызматчысы экенсиң, ушул кантип бакыт болсун? Менин бара турган багытым деги кайда десе Сократ жооп берип, сен өзүңдү адамдардан бийик сезип өтө эле көтөрүлүп алыпсың, ошондуктан ажаткана жууп жатасың. Анткени адамдардан эч кандай бийик эмес экендигиңди сезишиң керек десе каарманыбыз дагы жини келип, сенден пайда чыккыдай эмес, мен кеттим деп эле шайтан арбасына олтуруп алып кетип калат. Ошентип ал кайрадан мурдагы жашоосуна кайтып, каалагандай эс алып, ичимдиктен ичип, кыздар менен каалагандай жүрүп, жашоосунда кайрадан эле башаламандык башталат. Түнү кара жумуш менен алектенбегендиктен машыгуусунда чарчабай мыкты машыга баштап, күндүзү болсо шайтан арабасы менен көчөдө өтө катуу ылдымдыкта жүрө баштаган. Бирок анын мындай жүрүүсү каарманыбызга зыяндын башка эч нерсе алып келген жок. Анткени ал кызыл түстү байкабай өтүп кетип, кырсыкка учурап, ооруканага түшүп калып, аны көргөнү достору жана Джой дагы келет. Бир мезгилде каарманыбыз анын талкаланган сөөгүттөрүн шыпырып жүргөн Сократты көрөт. Ошол мезгилде эле Дэн өзүнө келип, бутунун гипстелип тургандыгын көрүп, анан дагы дарыгерден бутунун сөөгү 17 жерден талкаланып кеткендигин укту. Ошол мезгилде каарманыбыз бүткүл өмүрү толугу менен сынып калгандыгын түшүндү окшойт. Анткени ал ооруканадан чыкса дагы балдак менен басып, спортко кайтмак турсун өз алдынча басуусу дагы күмөн жарата баштайт. Ошентип каарманыбыз сабагына балдак менен барып, жалгыз олтурган мезгилде анын жанына Джой келди. Ал каарманыбыздын көкүрөгүнө колун коюп, сенин бутуң эле эмес, жүрөгүң дагы сынгандай. Колду тийгизип дарылоо жөнүндө уккансыңбы десе каарманыбыз бул нерсени тамаша көрүп, Сократ кандай жүрөт деп Джойдон сурай баштайт. Анда Джой жооп берип, ал сени ооруканада жаткан мезгилде сени көргөнү барды. Азыр болсо өзүң барып ал акыбалын сурасаң болот десе каарманыбыз барыштан уялып, акыркы жолу ага жаман сөздөрдү айтып кетип калгандыгын эстеп аябай эле тартынат. Бир күнү каарманыбыз бөлмөсүндөгү буга чейинки алган байгелерин талкалап, грамоталарын жыртып бар жогун сындырып жок кылат.
Анткени арадан күндөр өтүп каарманыбыз балдагын таштап таяк менен басып калгандыгына карабай, машыктыруучусуна жолукса ал Дэнге сен эми бизге кошула албайсың. Дарыгериң сени спортко толугу менен кайта албайт деп түшүндүрүп берди. Сенин бутуңда сөөктөр катыш үчүн темир орнотуптур. Биздин акыркы тандообуз 8 айдан кийин болот. Сен андан көрө тагдырыңды кабыл алгының. Эми спортко кайта албайсың деп Дэндин көңүлүн чөктүргөн болот. Анда Дэн эмне кылышын билбей күндөрдүн биринде өзүн өлтүрүүнү чечип бийик имараттардын бирине чыгып, ал жерден секирейин деп жатса эле башка бир адам сүйлөй баштайт. Ал бийиктиктен сальто таштап, мен эчтекеден коркпоймун жана мени эч ким токтото албайт. Мен азыр бул жерден секиремин, сени өзүм менен ала кетейин деп жаткан мезгилде эле биз бул адам каарманыбыз Дэндин өзү экендигин көрөбүз. Ал кайра эле Дэнди ылдый жакка тартып жатса, Дэн ошол мезгилде мен эми түшүндүм, сен менин кур намысым турбайсыңбы? Мен көрсө сенден арылышым керек турбайбы? Сократтын сөздөрүн эми түшүндүм деп жанагы ылдыйга тартып жаткан Дэндин өзүн түшүрүп жиберет. Бирок бул нерсенин бардыгы чындыгында каарманыбыздан түшү болчу. Ал бир кезде ойгонуп чындап эле кур намустуулукка алдырып жаткандыгын түшүнүп Сократка барып, андан кечирим сурап көзүнө жаш алып, мен эмне кылышымды деле билбей калдым. Бул мага эмне деген жаза болду десе, Сократ дагы деле мурдагыдай өзүн олуттуп алып жүрүп, жашообузда ар бир болуп жаткан нерсе жөндөн жөн болбойт. Ал жараткандын бизге берген сыноосу. Биз аны эр жүрөктүүлүк менен кабыл алып андан өтүшүбүз керек. Эми сенин машыгууң такыр башкача болот деп каарманыбызды кабыл алгандыгын түшүндүрөт. Сократ биринчи эле Дэнге сен бул эски унаанын үстүндө олтургонуңдагы ойлонгонуң. Эмне үчүн сени менен мындай нерселер болуп жатат, ошол нерсеге жооп табасың. Жооп тапканда гана улантабыз десе, каарманыбыз ар кайсы сөздөрдү ойлоп келип Сократка айтып, бирок Сократ эч бирине ынанбай арадан бир күн дагы өтүп кетет. Эртеси күнү гана каарманыбыз асманга ташты ыргытып жатып, оюна бир нерсе келип Сократка келип айта баштайт. Бул жашоодо эч нерсе болбой койбойт, сөзсүз бир нерсе болуп турат, болгону аны сезишибиз керек. Анан дагы асманга таш ыргытканда ал түшкөндөй сен бирөөгө эмне кылсаң ал сөзсүз кайтып келет. Жамандык кылсаң жамандык, жакшылык кылсаң жакшылык кайтып келет. Кайлдын колу сынганда мен ичимден эми анын ордун мен басам деп кубангандай болдум эле. Азыр эми анын абалын мен кийип калдым десе, Сократ ошондо гана каарманыбыздын сөздөрүнө ынанат. Ошентип күндөр өтүп, Дэн эми такыр таягы жок баса баштап, эң биринчи эле досторунун жанына келип алардан кечирим сурап, мен буга чейин силерди тоготпой өзүмдү силерден бийик көрөт элем. Азыр болсо өзгөрдүм, мени кечирип койгула десе, достору дароо эле кечиргендигин билдиришет. Бир күнү Дэн Сократ менен сүйлөшүп отуруп, мен эми даяр болдум окшойт. Тагдырымды кабыл алдым. Сен бул дүйнөдөгү эң чоң иш адамдарга кызмат кылуу деп айттың эле. Мен эми өмүр бою ушул нерсе менен алек болум келет десе, Сократ каарманыбыздын сөзүн бөлүп, жок, сен эми мурдагыдай спортко кайтышың керек. Бутуңдун сынганы бул сен үчүн жөн гана тепкич болду. Элге кызмат бир эле аларга жардам берүүдө турбайт, аларга күч кубат берген дагы бул өзүнчө бир кызмат. Сен спортко кайтып ийгиликке жете турган болсоң, ошол сенин элдин алдында кызматың болот. Анткени сенден элдер сабак алышып, сен аларга үлгү болосуң. Ошондуктан эми машыгууңду башта деп ал жерге атайын машыга турган шаймандарды растап койгондугун көрсөтөт. Анда каарманыбыз катуу кубанып дароо эле машыгуусун баштап, Жой менен биргеликте чуркап, сууга чөмүлүп бутунун ооруган жерине муздарды коюп, башында ыкмаларды жакшы жасай албагандыгы менен убакыттын өтүшү менен кайрадан күчкө толо баштайт. Ошентип чуркоодо Жойго жетпей жаткан каарманыбыз акыр аягы андан ашып кетип, тегерекчилерге илинип асынуусунда дагы мыктылана баштады. Бирок бир маселе чечилген менен каарманыбыздын алдында дагы бир маселе пайда болот. Машыктыруучусу аны мелдештерге чыгарууну каалабай, мен сени өмүр бою майып болуп калышыңды көргүм келбейт. Эгер мелдештерге чыга турган болсоң, бутуң кайрадан сына турган болсо, эми оңдолбойт. Ошондуктан машыга берүүңө каршы эмесмин, бирок мелдештерге чыга албайсың. Мен бул сунушту Олимпиада комитетине берсем, алар дагы баш тартып кагаз жөнөтүштү. Мени дагы түшүнүү менен кабыл алганың, мен сага жакшылык гана каалап жатам десе, каарманыбыздын көзүнөн жаш агып, ушуга чейинки кылган аракети кайрадан эле текке кеткендигин түшүнөт. Анда капа болуп олтуруп калган Дэнди көргөн Сократ ага акыркы сабагын берүүнү чечип, эртеси күнү аны ээрчитип алып, тоого алып жөнөйт. Алар тоого чыккандан кийин Сократ Дэндин бутундагы ташты көрсөтүп, сен бул таш жөнүндө оюң кандай десе, каарманыбыз эмне дешин билбей, билбеймин, жөнөкөй эле таш да десе, Сократ өзүнүн сөзүн улантып, биз тоонун үстүнө 2 сааттай чыктык. Чыгып келе жаткан мезгилде тоонун үстүнөн эмнени табарыбызды билбедик. Максатыбыз тоонун үстүнө чыгыш болчу, ошондуктан күч кубатыбызды ал нерсеге жумшадык. Бирок чыккандан кийин жакшы нерселерди көрүп бактылуу болосуңбу же болбосо тескерисинче болобу, аны эч ким айта албайт. Ошондуктан башкысы сенин жеткен жериң эмес, басып өткөн жолуң. Ушул нерсени сага айткым келди десе, Дэн чындап эле уккан нерсесинен сабак алып, эртеси күнү машыгуу жайына барып, машыктыруучусунун жок дегенине карабай, шакекчилерге илинип өзүнүн мыкты деңгээлге жетип калгандыгын көрсөтөт. Бул нерсени көргөн машыктыруучусу таң калып оюнан кайтып, каарманыбызды кайрадан эле Олимпиадалык оюндарына тандоо мелдешине катыштырууну чечет. Ошентип мелдешке аз күндөр калып, бул убакта каарманыбыз Жой менен дагы мамилеси жылуулап, Жой Дэнге ийгилик каалап, алар унаага олтуруп алып жөнөп кетишет.
Каарманыбыз бара жатып Сократка жолугууну чечип ал иштеген жерге токтоп, бирок кызыгы эмнегедир бул жолу ал жерде Сократ эмес, башка адам иштеп жатыптыр. Анда Дэн ичкерге кирип деле Сократты таппай андан нары мелдешке кетет. И сделал то, во что никто из нас не может поверить. Анда каарманыбызга достору дагы таң калып, биз сени спортко кайта албайт деп ойлойт элек. Бирок сен мүмкүн эмес болгон нерсени жасадың. Сага бул нерсенин бардыгын ким үйрөттү билбедим айтор, бирок мыктысың досум деп бир кезде каарманыбыздын убактысы келип, ал өмүрүндөгү эң башкы кадамды жасап жаткандыгын түшүнүп шашпай чыгып, шакекчилерди кармап буга чейинки баштан өткөн нерселердин бардыгын мээсинен чыгарып, ийгиликке жетеби жетпейби ага дагы камсанабай азыркы учурда гана болуп жаткан нерсени ойлонуп, ыкмаларды өтө мыкты көрсөтүп, калыстардын оозун ачырат. Ошол мезгилде тасма аягына чыгып, биз бул тасма болгон окуядан алынгандыгын түшүнөбүз. Акыркы мелдештен кийин каармандарыбыз андан нары жол алышып көптөгөн байгелерди багындырышат. Дэн болсо азыркы учурда Джойго үйлөнүп Калифорнияда жашап, басып өткөн жолу тууралуу китеп жазып, китеби дүйнөдөгү мыкты китептердин катарына кошулат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Динибизде бүгүнкү күнү менен эртеңки күнү окшош болгон мусулман утулушта деп айтылган. Андыктан достор, күн сайын өзүбүздүн жаман жактарыбыз менен күрөшүп алдыга гана жылып, ар бир жаңы күнүбүздө кичинекей болсо дагы ийгиликке жетип жашайлы.